урматтуу мекендештер, азыр мага 62 жаштагы памятын жогото баштаган. Мына бир нерсени бир жерге коюп, кайрылып унутуп калган аялды алып келишти. Мен сразу эле туугандарына айттым, бул деген нерсе кандын ичи өтө кир деп айттым да. Кыскасы айтканда, кан тамырдын ичинде айланып жүргөн кандын ичиндеги мынагу элементтер, караган клеткалар буларчы, булар тирүү клеткалар, эритроцит, лейкоцит, тромбоцит, булардын өздөрүнүн кызматы бар. Шулардын арасына бизге 5 микроорганизм кирип алат. Микробтор, паразиттердин тукумчалары, вирустар, простейшилер, анан гриппкилер. Мына пациенттин азыр канын көрсөтөйүн. Многу канды элестетип койгула да, бул норма, жакшы көрүнүп атабы? Эми мына телевизордо карагыла. Мына томолоктор, булар эритроциттер. Мынакей. Көрдүңөрбү? Булар эритроциттер. Эми мунуну карагыла, чоң кара кетип атат. Бул паразиттин тукумчасы болот. Мына курттун тукумчасы. Бул курттун апасы ичегиде жашайт. Мына. Андан чыккан майдаларды карагыла. Булар микробтор. Андан чыккан мына бул бурчта грибок кетип атат. Мына бул дагы өзүнчө бир башка бир микроорганизм. Көрдүңөрбү? Кандын ичи таза эмес. Кандын ичинде башкача айтканда кыргызда айтып коет го, менден башка баары жашап атат дегендей карап койгула. Мынагу микроорганизмдин бардыгы карап койгула. Мына выжылдап атат, көрдүңөрбү? Аутизм, ЗПРР, ЗРР, ошонун каны да ушундай чыгат. Ыйлак балдардын да каны, мына грипп чуркап кетип атат мына мына. Көрдүңөрбү? Демек, адамдын мээсинин жакшы иштеши үчүн эмне керек экен? Мээсин жакшы иштеши үчүн таза кан керек экен. Значит, бул аялдын памяти жок болуп атат экен. Койгон нерсени унутуп калдым деп. Сөзсүз бул аял менен бирөө кошо жүрөт. Карагыла. Мынеге жумурткасы, курттун жумурткасы. Мына булар да курттун жумурткалары чоңурактар. Майда быжылдагандар, алар микроорганизмдер. Мына болбосо грибок, гриппки деп коет. Дагы өтөлү. Мынакей карагыла, арасында мынакей аябай көп быжылдагандар, чуркап кыймылдагандын бардыгы эле бул микроорганизм. Булар микроорганизмдер. Демек, биз эми бул пациент менен иштейбиз. Сөзсүз түрдө өзүбүздүн калыбына келтирүү, ден соолукту чыңдоо ыкмаларыбызды, альтернатив ыкмаларыбызды колдонобуз, көрөбүз. 10 күндө кандай өзгөрүү болот, 4 айдан кийин кандай өзгөрүү болот. Албетте бул нерсени 10 күндө чыгарып жүрсөк, бул жомок болуп калат. Бул нерсенин акырын себеби деген адамда 100 000 километр кан тамыр бар. 100 000 километр деген сөз жер шарын экваторды 2 жыл айланып чыгат деген гана аралык. Ошончолук аралыктын ичинде 5 литр кан айланат. Ошо 5 литр кандын ичи өтө начар, ичинде менден башканын баары жашап атат экен. Алардын баары жейт, ошол жака заңдарын чыгарат. Кан булганган, таза эмес кан мээге барып атат. Бирөөгө бооруна отукташып калса, ошол кандын ичиндеги мусорлор боордон жабыркап калат. Бирөөгө ичегисине отукташып алса, ичегиден жабыркайт. Бирөөнүн өпкөсүнө отукташып алса, өпкөдөн жабыркайт. Көрдүңөрбү? Демек, кыргыз абдан жакшы айткан экен. Каның таза, жаның таза деп. Мен сиздерге ден соолук каалаймын. Профилактикага да болуңуздар, дайым каныңарды таза кармап жүрүңүздөр.